Keçirdim köyümdü. Oşonda öyle keçirdim de öyle ineme ile atkamda keçirdim köyümü. Neme çok depçe. Birge yaşayız biz. 26 yıldan beri yaşap kelatağız, bir oğlumuz var. Ana şu bayılı ülesek bir dep durganbız. Oşo biz dağılı birge yaşayız buyursa, жақсы yaşayız. En bayak janakı okuya boyunca elder köyümde öte jaman körüp kalıştı. Бирок чындыгында күйөөм андай адам эмес. Эгер андай адам болгондо мен дагы бирдекелер сүйлөйт элем, жок андай эмес. Бул бир шайтандын иши болду. Мен күйөөмдү кечирдим, дагы эле бирге жашайбыз. Ушу азыркы оюм ушу эптеп ушу күйөөм чыкса деп гана ойлоп жүрөм. Буюрса балабызды үйлөйбүз, небере багабыз, Кудай буюрса. Чогуу ошо ойлорум бар. Анан ошо күйөөмдү кечирдим. Күйөөм анчалык жаман адам эмес чындыгында. Өзү жогорку билимдүү, жакшы адам. Ошол дагы ошондой зулум жолдошу менен дагы жашады Асия энебизчи. Ошон үчүн Асия энебиз бейишке кирүүгө важип кылынган айымдардын катарын толуктайт. Сиз эже ушул жерде өзүңүздүн азыркы биздин Асия энебиз болдуңуз. Учурдун Асиясы сиз болдуңуз эже. Анткени деген биз ошол видеону көргөндө чындап биз дагы катуу кайгырып, ушунчалык деңгээлде кандай бул деген адамчылык эмес бул деп ушунчалык жаман көрдүк элек. Бирок келгенден кийин эже менен сүйлөшкөндө биздин оюбуз толук түрдө өзгөрдү. Эже чындап эле сиз ушундай аябай жакшы иш кылдыңыз.